Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин түптөлүү башаты өткөн 100 жылдыктын 30-жылдарына туура келет. Университетте бүгүнкү күндө өлкөнүн агрардык секторуна жогорку квалификациялуу адистерди сапаттуу даярдоо үчүн бардык шарттар түзүлдү. Замандын талабына ылайык лабораториялар ишке кирип, аудиториялар, кабинеттер, заманбап окуу методикалык жабдыктар, компьютердик технологиялар менен толук жабдылды. Кытай Айыл чарба академиясы менен болгон келишимдин негизинде суунун жана топурактын касиетин анализдөөчү Кыргыз-Кытай лабораториясы жигердүү иштеп жатат. Университеттин базасында инновациялык агрардык технопаркты куруу боюнча долбоор иштелип, сунушталды. Жайка долбоору эл аралык кызматташтык Япония агентствосы аркылуу Кыргыз Республикасынын органикалык дыйканчылыкты жайылтуу долбоорунун алкагында билим берүү, илимий жана инновациялык борборунун базасында модельдик ферма түзүлдү. Кристенсен фондусу тарабынан көчмөндөр маданиятынын музейи уюштурулду. ОБСЕ жана Акмена коомдук бирикмелердин колдоосу менен суу музейи ачылып, ийгиликтүү иштөөдө. Азыркы мезгилде университеттин курамында 6 факультет: агрономия жана токой чарба факультети, инженердик техникалык факультети, гидромелиорация, экология жана жерге жайгаштыруу факультети, ветеринардык медицина жана биотехнология факультети, айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнүн технологиясы факультети, экономика жана маалыматтык системалар факультети, эл аралык кызматташуу жана аралыктан билим берүү институту түзүшөт. Жалпы университетте 5000ден ашык студенттер билим алышат. Студенттерге 300гө жакын профессор, окутуучулар жамааты. Алардын ичинен Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын 2 корреспондент мүчөсү, 40 илимдин докторлары, 140 илимдин кандидаттары жана 13 Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө жана Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмерлер, 78 билим берүүнүн, 45 айыл чарбасынын мыктылары билим беришет. Кыргыз Улуттук агрардык университетинин курамында 5 окуу имараты, 2 студенттик жатакана, 4 илимий изилдөө институту, 2 тажрыйба чарбасы, студенттик медициналык пункт, универсалдуу жана оюн үчүн адистештирилген спорт комплекси, футбол стадиону бар. Кыргыз Улуттук агрардык университетинде даярдалган адистер агрардык багыттагы тармактарда, айыл чарба мекемелеринде, фермердик чарбаларда, агрофирмаларда, айыл чарба кооперативдеринде, акционердик коомдордо жана башка багыттарда жумуш менен камсыз болушат. Университетте билим берүү, илимий изилдөө жана тарбия иштерин жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бүгүн университетте 48 лицензияланган билим берүү программасы ишке кирген. Бакалавриат жана специалитет боюнча негизги даярдалуучу багыттар бул: агрономия, токой иштери жана ландшафттык курулуш, ветеринария, биотехнология, агроинженерия, транспорттук процесстердин технологиясы, кесиптик окутуу, электр энергетикасы жана электр техникасы, айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы, зоотехния, стандартташтыруу, сапатын башкаруу жана метрология, балык чарбасы, экология жана жаратылышты пайдалануу, курулуш, жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу, жерге жайгаштыруу жана кадастрлер, геодезия жана аралыктан байкаштыруу, экономика, менеджмент, колдонмо информатика. Бакалавр дипломун алуу менен бирге ошол адистиктер боюнча магистратураны улантууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Өзгөчө белгилей кетсек, АКУИН эл аралык аккредитациялык комиссиясы тарабынан агрардык менеджмент магистрдик программасы 2016 жылы эл аралык аккредитациядан өтүп, ал программанын деңгээлин жогорулата алды жана магистрант бүтүрүүчүлөрдүн андан аркы Кыргызстанда, ошондой эле чет өлкөлөрдө жумушка орношуусуна шарт түзүп алды. Бүгүнкү маалыматтык технологиялар өнүккөн заманда чет тилдерин билүү жана чет өлкөлөргө практикаларга, окууларга жана стажировкаларга баруусуз элестетүү мүмкүн эмес. Дал ошол себептен эл аралык долбоорлордун жана кызматташуулардын борборуна айланган биздин
Кыргыз Улуттук агрардык университетинде мүмкүнчүлүктөр кенен жана ал үчүн шарттар түзүлгөн. Бул багытта 1-курстан 4-курска чейин кошумча англис, немис жана кытай чет тилдерин үйрөтүү курстары каралган жана шарттар түзүлгөн. Университеттин бүгүнкү күндөгү стабилдүүлүгүн жана ийгилигин жаратууда өзүнүн күчүн аябай эмгектенген профессор окутуучулар менен кызматкерлердин орду чоң. Алардан окуп үйрөнүп билим алган миңдеген улан кыздар өлкөнүн экономикасынын эң негизги бөлүгү болгон айыл чарба тармагынын алдыңкы адистери жана негизги кыймылдаткыч күчү болуп эсептелишет. Буга мисал болуп, бул окуу жайды бүтүргөн урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков, урматтуу премьер-министрибиз Мухаммедкалый Дүйшекеевич Абылгазиев жана көптөгөн министрлер менен депутаттарды айтсак болот. Ошентип, Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университети бүгүнкү күндө өлкөнүн агрардык секторуна жогорку квалификациялуу адистерди сапаттуу даярдоонун жалгыз жана биринчи флагманы болуп кала берет.